Шахризада эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди бүгүн көргөнүмө кубанычтамын. Биз бала кезде сиздин абдан популярдуулуктун бир туу чокусуна жетип турган, бардыгыбыз сүйүп көргөн ырчы эжекелердин бири элеңиз. Анан кыйла жыл өттү, убакыт өттү. Чындыгында мурда мен сизди телевизордон эле көрчү элем. Бүгүн биринчи жолу мындай маңдай тескей отуруп маектешкени турам да. Рахмет. Анан мен үчүн чындыгында жагымдуу экендигин айта кетейин. Азыр эмне менен алексиз? Эми азыр баралы жаштан өттүк дегенде айта турган сөз көп. Кыла турган иш деле көп болот экен, баары ойлойт да. Пенсиялык убакка келсе иштин баары бүттү деп. Чыгармачылык адамга деле иш бүтпөйт окшойт. Азыр болсо балдар менен алекмин. Ошо балдарга атайын кружокторду түзүп койгонбуз. Анан ошо чыгармачылык менен алектенип атабыз. Комуз, би, шахмат, хор дегендей. Ушундай жашынакай балдарды тарбиялап атабыз. Ошол иш менен алекмин. Коомдук жумуш деп койсо болот да. Неберелериңиз да барбы? Алар менен ким алектенет? Эми неберелерим келин бала өзү эле карайбы? Жок, өзүм бактым. Мен жакшы эле чоң эле болдум окшойт, бабушка болдум окшойт. Эки неберем уже чоңоюшту, 16-15ке чыгышты. Кичүү неберем бар болчу, ошо кичүү неберемди бага элекмин. Аныкта келет болуш керек колума. Чөбөрө күтө элексиз? Иә. Чөбөрө күтө элексиз? Жок, чөбөрө күтө элекпиз. Неберелер акыры азыр 16га келишти, 15ке келишти. Кандай чоң эне болуп атасыз эми аларга? Баягы бул суроону бергеним, сиз балдарыңызды төрөгөн кезде баягы эл аралап, ырдап жүрүп, алардын кандай чоңойгонун мүмкүн билбей калган чыгарсыз. Туура. Небере өз баладан таттуу дешет. Эми ооба таттуу болот экен. Мисалы мен эки неберем ушу 2,5 жашында, бирөө 4 жашында келди да. Анан өздөрү уулум менен келиним Астанага кетип калышты, мага таштап койду. Эми көр ошондо чоң эненин милдетин. Кириштим да аябай. Режим, кошо сабак окумай, күнүгө чики текшермей. Анан ар бир үтүр точка, биз баягы советтик доордо окуп калгандыктан тим эле үтүр точкага чейин маани берчүбүз да. Даже мен ошо бүт баарын кайра баарын кайталабадымбы? Канча клеткадан кийин домашний работа деп жазыш керек, канча клеткадан кийин числону жазыш керек. Бүт ошонун баары шак мээме келбедиби? Мессаганан көрүп алып, ошонун баарын үйрөтүп, текшертип, азыркыга чейин мен ойлойм, ошо балдарымдын баягы биринчи первоначальный образованиечи, биринчи класстан 6 класска чейин фундаментин кошо окудум. Күнүнкүсүн. Анан ошондон да рахат алдым, эмнегедир билбейм, мугалим болуп алып отуруп алдым да үйдө. Режим менен ар бир сабагын текшермей, анан билбеген жерин түшүндүрүп бермей, анан өзүнчө эле кечинде баягы уктайбыз да. Уктаганда бизге привычка болуп калган. Жадыбал. Таблица умножения. 5 жерде 9 канча? Автомат балдарым. 8 жерде 7 канча? Баланча түгүнчө автомат болуп, ушундай жакшы эле бабушка болдум деп ойлойм да. Албетте, мен да ошентип ойлоп жатам. Бир чети сиз бала кезиңизде мектепте окуп жүргөндө айылдык китепкананын китептерин таптакыр бирин калтырбай окуп чыккан экенсиз да. Анан бул ошо демек сизде ошол база, ошол фундамент бар да, туурабы? Энем ошондо библиотекарга барып эле жалоп кылган да. Анна Андреевна, бербе кызыма, окут кылбай калды, картошка үйүлбөй калды, эчтеке кылынбай калды. Мен 1-2 күндө эле алып эле окуп туруп, анан өткөрүп кайра китептерди алып алчумун да. Улам чоң китептерди, чоң китептерди, вам нельзя десе да болбой ошондой китептерди алып алсам, анан эле мам саанча болуп иштечи да колхоздо, эртең менен кетет, анан түштө бир маал, кечинде бир маал кетет. Анан кээде баягы чоң жумуштар жасалбай калып, илең салаң болуп калат. Кээде баягы мен огороддо картошканы үйгөнү кетем, бир убакта караса жок мен. Картошканын ичинде болуп китебимди окуп атам да. Ушундай моменттер болгондо, ошо балалык кезимди эстесем, мен эң бир жакшы ушу байлыгым, ушу балалыктан азыркыга чейин алып келген ушу жакшы саамалыгым ушу китеп окуган болду деп ойлойм да. Себеби деген айылда эле, тоонун түбүндө эле мектепте жүрсөң, канча деген жакшы баягы информациялар, жаңылыктарды, жакшы китептерди окуп, андан кийин гезит журналды тынбай жаздырып алып айылга чейин окуп, бул деген аябай жакшы менин өзүмдүн мүнөзүмө ушундай бир жакшы
мындай түшүнүгүмө көп салым кошту деп ойлойм да. Мен ушу менен сыймыктанам да. Эң сонун азыр китеп окуйсузбу? Эми азыр деген баары интернет болуп калды, баары эл катарында жүрөм, көп деле китеп окубай калдык азыр. Бүт баары бирок баягы элдин баары баягы интернет, соцсеть десе эле, WhatsApp десе эле баягы бири-бири менен сүйлөшмөй болсо дагы жок, меники бүт баягы информация, жаңылыктар, дүйнө жүзүндөгү жаңылыктар, дүйнө жүзүндөгү баягы бүт передачалар бар го, бүт баарын ошонун баарына жазылып койгом, көрөм. Мисалы планета, география, илимий изилдөөлөр, тарыхый ушундай бар го, бүт ошонун баарынан карап турам да. Эң сонун бул мындай дүйнө таанымыңызды кеңейип баары сонун экен да. Себеби бул азыктануу да. Ансыз баягы суузап калам да. Туура. Анан дагы бир маселе да, мына сиз жогоруда айтып өттүңүз да, азыр пенсия курагындамын депчи. Анан пенсия курагында болсоңуз, эмгек сиңирген артист болсоңуз, пенсияга канча аласыз? Анан ошол пенсияңыз эле жетип атабы, же жетпейт да, азыр жетпейт пенсия. Эми биз баягы мындай кандай десек, даттанып, же болбосо бирок чындыкты эле айта бериңиз, даттанбаңыз. Эми 10 000 пенсия алам, эми ал деген тияктан бияктан иштеп отуруп кошулган эмелер да. Кийинки болбосо азыр 6 же 7-8 миң болот беле деп ойлойм да. Мен дагы баягы коомдук жумуштарда иштеп дагы, мисалы муниципалитетте үй башчысымын, үйдө ошондой нерселерден кошулуп баягы орусча айтканда капать этип отуруп 10го жеткирдим окшойт, 10 000ге. Бирок эми жетпейт. Бирок биз деген баягы өзүмдүн атыман айтсамбы, же общий эле советский инсандардын атынан айтсам, биз баягы топук болуп жашап көнүп калганбыз да. Барга чөкпөй дегендей, ашыкча сурабайбыз. Ашыкча жок болсо ага мүгдүрөбөйбүз, деп коюп, жаркылдап коюп жүрө беребиз да. Кудай шүгүр деш керек да. Бирок азыркы убакта мен ырчы болсом, балким ал вообще жетмек эместир. Себеби деген азыркы убакта бүт эле акча чечип калбадыбы. Балаңыз каралашат, жардам берет. Эми балдарым өздөрүнчө жашашат, өздөрүн багышат. Эми жардам берген ошо да. Менден эчтеке сурабай, менден баягы эчтеке үмтөтпөй, ден соолукта өздөрүн багып кеткен эле. Алар баягы деле Батирде турушат да. Азыр Батир кандай асман башы, ошонусу эле жакшы да. Анан мен болсо айтып атпаймынбы, өзүм баягы пенсия менен эле жашап атабыз. Балдарды болсо энеталары каралашып, багышып турушат. Бирок баягы роскошду не мечтаем да. Ошончо жетет деп койсо болот. Негизи ушул мындай популярдуу, ырчы болуп турган кезиңизде, мындай материалдык байлыгыңызды, мүмкүнчүлүктөрүңүздү бир чыңдап алганга убакыт болбоду, же ал тууралуу ойлочу эмес белеңиз? Жок, ал тууралуу ойлогон жокпуз да. Ал убакта эмне ырчы болуп, өтүкчү болуп иштечү эмес беле советтик доордо. Туурабы? Ооба. Ар кандай деле экинчи жумуш, үчүнчү жумуш деле жок болчу. Кийин эле 90-жылдары бир шумдуктай болуп кеттик. Баарыбыз үйдө отуруп калдык, гастроль жок, ал кезде той деген жок. Отуруп калдык да. Ошол кезде жана мугалимдер, врачтар, ар кандай кесиптеги инсандар жанагынтип коммерцияга өтүп кетишпедиби? Анан мен дагы бир баштап көргөм. Бирок эмне кылып баштадыңыз? Эмне кылдыңыз? Айтыңыз эми. Азыр уялам, бирок такыр мындай эметпейм да. Жок, ал жылдардын эч бир уяты болгон эмеспи? Кандай десем, эстегим келбейт. Бирок айтыңыз, эмне саттыңыз? Жана үстүмдө жанымда кошунам бар болчу, ушул айтты, эже. Себеби биз баягы кичине тыйын сурап барасың, аны сурап барасың. Ал арабасын кылдыратып алып, дүкөндүн астына барып эле товарын сатып эле, постоянно акча алып, анан кийин сурасак, эже эмне эле кыйналып атасыз? Элдин баары арак сатып атат, арак жасап эле сатып атат. Деди Баканбаевада бир точка бар, крышкасын да аласыз, этикеткасын да аласыз, жанагы мындай чаптагычын да аласыз, градусниги бар, жанагы ченегичи деп. Деп аны ичип алдым, ошентип бар. Кайсы жылдар болуп атат? Эми ушу 92-93 ушундай жылдарда. Ал кезде баардыгы кыйналышканда. Ушундук болгондо биз баягы гастролдоп жүрдүк. Анан ошол кезде кызым ооруп калды, больницалап калдым, мен вообще эле отуруп калдым да. Отуруп калдык. Бир да айлык жок. Ошондо энем жанымда, балдарым кичинекей. Анан бир гана баягы үйүбүз эле бар болчу да. Анан кийин ошондо
ошол арак арак ошо багып кетти. Андан кийин кой деп арак сатпай тиги эми аракты жасап элдин баары деген 1 литрден спирттен 6 эметсе мен 5 деп айтты да. Ана 5ти чыгарып койчумун, анан ал 41 градустан өйдөрөк болуп кетет экен. Андан кийин сиздики өтүмдүү болот. Өтүмдүү болуп анан мен дагы жөн турбай баягы тил деген бар да. Элдин баары водка берем деп сатышчу. Мен болсо мен кристально чистая, для бодрости, для храбрости. Не проходите мимо, господа, вы же устали деп отуруп. Сизди таанышчу эле? Эми ошондо ал кезде окендер көп болчу да. Анан кийин баягы тааныгандар таанып эле бүт эле таанышчу ал кезде. Анан баягы кээ бирлер баягы ой эже баягы артистизмге салып туруп эметип бүт үйүлүп калышчу да. Анан кийин үйүлүп калганда жанымдагыларга конкурент болуп калып, алар келип эже антпеңизчи. Ай антпеңиз бизди көтпөй калды. Жөн унчукпай эле отурсаңыз өздөрү коюп койсоңуз өздөрү эле келет деп. А мен жөн турбай баягы уважаемые господа офицеры, уважаемые труженики, не пропустите мимо 17 граммов деп коюп жүрө берчүмүн да. Анан ошентип коюп өтүп кетти. Анан бир эже келип айтып койду мага, эже Айшакра болбойт сага. Срочно эме кылгын деп. Закругляйся деп. Ошол эженин сөзү мага тык тийди деп бүт токтоттум. Анан нанга өттүм. Үйдөн бышырасыз? Үйдөн бышырам, балам барып сатып келет. Өф деп калдым, меня никто не видит, зато тыйынтып бар деп. Ошентип. Анан кийин уже кичинеден эме кыла баштадык да, уже кандай десем, уже кайра ырчылар биригип, ырдап, жанданып кичине. Ошентип концерттер башталды, жанагы коммерческий концерттер. Ошо менен кайра аралашып анан жолума түштүм да, өзүмдүн жолума кайра. Кудай берсе. Ошондой моменттер болгон. Албетте. Болгон эме бул баягы ары карап, ыйлап бери карап күлүп деген заман болду да. Бирок ошол моментте антпесек билбейм эмне болуп кетет эле. Таптакыр эле отуруп калдык да, нөл болуп. Же бизнесиң жок, же башка жумушуң жок, же доходуң жок. Анан ушундайда баягы жанга күч келсе кылат экенсиң. А сиздин популярдуулугуңузду пайдаланып, мындай жардам берейин дегендер болгон жокпу ал учурда? Ал кезде деген бар эле спонсор дегенде эле түшүнүк кийинчерээк чыкты окшойт. Спонсор деген биздин советский доордо спонсор деген жок болчу. Анан кийин 90-жылдары ушул баягы эгемендүүлүктү алганда ошо спонсорлор чыкты. Спонсорлор чыгып, анан эми ал спонсорлор баягы жаш балдар, баягы коммерсанттар, анда ал кезде бизнесмендер жок. Баягы коммерсанттар болуп, эми алар деген баягы билбейм, мага лично ошондой кезде чыккан жок. Себеби деген мен кызым ооруп жатып калдым. Мен сүйрөш керек да. Мени вообще калкалап көтөрүш керек болчу. Антип көтөргөнгө киши табылган жок. Алар деген даяр ырчыларга, даяр баягы жаркылдап турган ырчыларды алып кетишти да, сүйрөп кетишти да. Ушундай болуп калды. Чындыгында баягы жалгыз бой 2 баланы болгондо дагы ошо орукчан кызыңызды багыш бул албетте чоң түйшүк болгондугу мындай белгилүү да, түшүнүктүү да. Анан ошондо сиз мындай энелик жүрөгүңүз менен баарын көтөрдүңүз, бирок күчтү, кубатты каяктан алып аттыңыз? Намыс биринчиден, намыс баягы, анан кийин эми ал эне болгондо энеликтин өзүң баягы парзың бар да. Эне эч качан баягы таштай албайт да. Миң ооруп атса да, миң баягы кыйналып атсаң деле баягы ушул жерде энелик баягы адамдык мындай парз ушул адамды көтөрүп кетет деп ойлойм да. Эгер ошолор жок болсо, анда адам баягы орусча айтканда сдается. Анан бүттү, ылдый кете берет. Мага ушул эки күч гана дем берди, ошо энелик баягы парзым, анан адамгерчилик, адамдык парасатым ушу мени ушу али күнгө чейин ушу мени кармап келатат деп ойлойм да. Учурунда ушул шартта сизди колдогондор болдубу? Мисалы, албетте досторум, ошо жандан бери айтайын дегеним, ушу досторум аябай көтөрүштү. Себеби деген алар ар дайым жанымда, ар дайым тагдырымдын бүт баарын
күндөрүн түндөрүн кошо көрүшүп кошо жардам берип ошол көбүнчө досторум көтөрүп кетти меники, туугандарым көтөрүп кетти эң биринчи. Анан эле көп эле баягы ал кезде деген мына азыр болсо кичине баары соцсеть болуп баары жардам сурап баары айтып атышпайбы, баланчам ооруп атат, түкүнчөм ооруп атат, жардам берип койгулачы балдарым деп. Ал кезде биз айта алчу эмеспиз. Өзүбүздүн проблемабызды бирөөгө таңгылачу эмеспиз. Мындай баягы уялгандык эмес, мындай даже ой келчү эмес. Өзүбүздүн арабызды өзүбүз эле көтөрүп. Бирок ошол кезде мага көбүнчө өкмөт жардам берди десем болот. Мисалы, врачтар жардам беришти. Барган жерден ой шакыра деп жардам берип, кызыма көп жардам беришти. Канча жашында кыз болуп калды кызыңыз? Кызым 25 жашында каза болду. Анан ушу врачтар жардам беришти. Көп жерде кайрылган, биз мамлекеттик жерлерге көп кайрылып аттык да, баягы Советтик Союздун дагы эле баягы иштөө системасы калды да, ошолор көп жардам берип атты. Анан кийин коомдук мекемелер жардам берип атты ушундай да. Аны айтпаса болбойт, себеби деген антпесе я бы, наверное, не выжила. Шахризада эже, өмүрлүк жолдошуңуз менен аз эле убакыт жашаган экенсиз да. Анан ортоңуздарда сүйүү болду беле, жокпу? Эми кандай десем, мен мисалы ошо филармонияда иштеп, жаңы эле жумушка киргенде, ал дагы келип калды. Ал армия мурда иштептир, ал армияга кетип, армияга келди да. Анан ошол жерден биз таанышып, 1 жылдай сүйлөшүп жүрдүк да. Баягы ымалабыз келишип, мүнөздөрүбүз келишип дегендей. Анан кийин мен жакшы эле көрчүмүн, аябай жакшы көрчүмүн, жакшы эле жигит болчу. Болчу эмес, азыр деле бар. Эми баягы кандай десем, биздин ошо бири-бирибизге түшүнгөнүбүзгө, бири-бирибизге болгон мамилебизге, же болбосо сүйүүбүзгө баягы кыргыздын менталитетинде бар го, үйдүн ичиндеги араздашуулар мындай эметип койду десем болот да. Тоскоол болуп калды деп ойлойм да. Тиричиликтеги тоскоолдуктар бар. Эми биз жолдошум айтканда, эми мен 3-чү баласымын, кичүү баласымын, чогуу жашайбыз деп. А мен баягы бир энеден жалгыз кыз болгондуктан, жалгыз тарбияланып калгандыктан, мен мамам деле айтчу да, момундай бизге аябай тарбияны берген да. Анан биз деген даптаяр болуп, ой жашай беребиз, мен жашаганга даяр эле болчумун. Эч кандай келиндик парзымдан мен ошо көп балалуу үй бүлөгө бардым, анан бөлүнөбүз, мындай бөлөк жашайбыз деген вообще мындай андай амбициялар жок болчу. Анан сонун эле жашап, бүт эле эметип келатканбыз. Анан ошо эки кайнежем, эми раматылык жамандабайын, эки кайнежем кичине ушундай эме болуп туруп алышты да. Эми ар жагында көп сөз, көп иштер бар. Эми ар жагын айтпай эле коеюн. Анан бул жерде жолдошум баягы туруштук бере албай калды. Эми ал канчалык сүйдү, сүйгөн жокун мен азыр айта албайм. Бирок мен ушунчалык ниетимди коюп, аябай жакшы көрүп, кийин аракет кылган жоксуздарбы кайрадан? Кийин эми жакшы эле сүйлөшүп, жакшы эле мындай мамиле көрүшкөндө, эми маданият чордонунда жолугуп калганда сүйлөшөбүз. Бирок көп мындай тааныштар калды да. Менин таарынганым ошондо туруп бербегендиги, баягы өзүнүн семьясын сактабай калгандыгы, анан кийин баягы кызым ооруганда бир жардам бербегендиги, таптакыр эле таштап койгондугу да. Ошондон кийин мен мындай эркек мырзаларга мындай ишеничүү, мындай таянуу, ишенүү, мындай ийниңди жөлөй алганга жөлөк катары карай албай калдым да. Мен мындай бир чына калды да. Ошондуктан мен турмуш курганга дагы, же болбосо ушундай жөлөк издөө дагы мындай менде болгон жок да, орун алган жок. Кечирдиңизби? Андан кийин жылдар өттү жолдошуңуз. Анан мына эми баягы булам барганда пенсионный возраст орусда айтат го, это мудрейший возраст деп. Баягы эметесиң да, отпустила. Кой бериш керек экен да. Ал дагы өзүнчө бир пенде. Ал дагы өзүнчө. Ар бир пенде мындай идеалдуу болбойт.
Менде де кемчиликтер бар, анда да кемчиликтер бар. Жаштык кылдык дегендей. Ошон үчүн азыр болсо мындай топук болуп кой бердим да, таарынычтын баарын кой бердим. Сизге да менимче бул жеңил болуп калса керек. Жеңил болуп калды, аябай жеңил болуп калды. Ал дагы тагдырын, өзүнүн тагдырын өзү уланып кетти, үйлөндү, жайланды. Жакшылыктарды каалайм ошол. Анан мындай таптакыр кармап ошо бирок бир топ таарынган ушунчалык көңүл таарынгандык эмес, көңүл калтыруу экен да. Көңүл калуу деген бар го сөз. Ошол болгондо азыр жок андай, эчтеке жок. Ошондо сиз канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Ошондо мен 25 жарымда ушундай жашымда. 30 жашыңызда жолдошуңуз менен эки ажырым жолго түштүңүз, популярдуу элеңиз. Анан сиздин колуңузду сураган мырзалар болгон жокпу? Жок, мындай бир-эки болду. Баягы туугандар тараптан, тааныштардан тараптан болду. А так мындай баары мен оюмдагыдай, мен айтып атпайм жана именно жөлөнүп таяна турган эркекти мырзаны издедим окшойт. Ошон үчүн андайларга жолуккан жокмун. Ошон үчүн баягы себеп да болгон жок. Же болбосо мен мындай өзүм дагы мындай кандай деп коет, повод берген жокмун да. Повод берген жокмун да. Досторуңуз айымдардын арасында көп болдубу же жигиттердин арасында? Эми албетте айымдардын арасында көп болду. Бирок ошо айымдардын ошо жолдоштору, аяштарым да чогуу бирге жүрүштү да, чогуу бирге жүрүштү. Анан кийин мындай айымдар, кийин ишкерлер айымдар жардам бере башташты. Ошолор көп жардам беришти. Мисалы, жана Чынар кафенин директору Майя деген бар болчу. Ошол көп аябай жардам берди. Ошол мындай кийинки жылдары да баягы бутка турар да, ошолор көп жардам беришти да. Азыр эми ошол жылдарды карап, мындан бир 30 жыл мурунку Шахризада Аскарова менен бүгүнкү Аскарованын ортосунда эмне айырма, эмне өзгөрүүнү көрүп турасыз? Кандай десем, мурунку Шахризада баягы жылдызы жанып, сахнанын эркеси болуп, элдин сүймөнчүгү болуп жүрдүм. Ошого шүгүр дейбиз. Ушуну азыр звезда дейт экен, биз ал звезда экенибизди сезбей эле, эркелеп эле мындай баласындай болуп эле жүрүп турбуз да. Анан азыркыда болсо мен эмнеге шүгүр дейм, азыр деле ошол сөздөрдү угам, азыр деле ошол көз караштарды угам. Анан кийин Фейсбукта көп катталуучуларым бар, 5000ден ашып, дагы киргизе албай атам. Анан кийин менин ушу эмнеге азыркы жылда, мына пенсионный возрастта эмнеге ыраазы болгонум, мындай чоң деле айырмачылык болгон жок. Адамдардын мамилеси өзгөрүлгөн жок. Адамдардын каалоо тилектери өзгөрүлгөн жок. Мен баягы эркелеген бойдон эркелеп эле жүрөм. Бир гана өзгөрүү ошо көп иштер аткарылбай калды. Ошо акча каражаттын айынан деп койсок, жакшы ойлор бар эле, жакшы тилектер бар эле. Азыркы заманда бүт баарын акча чечип калган. Ойлор бар, баягы иштер бар, бирок убакыттар экен, убакыт өтүп баратат, көп иштер аткарылбай калат экен. Бирок четинен ошо азыркы балдар менен иштеп атам деп атпаймынбы, ошол проектим ишке ашып атат, ошо менен шүгүр деп жашынакай жүрөм. Өзүңүздү жылдыз болуунун даамын татпай калдыңызбы анда? Эми убагында кандай десем, биз ал кезде иштеп да жүрдүк, ары карап ыйлап, бери карап, өзгөчө менин тагдырымда ошондой болду да. Мисалы, азыркы жылдыздар кандай машинеге минип, чаңкылап, билбейм, азыр кээде мен ырчылар чогулуп, концерт болуп, же дагы бирдеме болсун, баргандан кээде уже корком да. Эми кандай деп айтсам, болсун, ошондой болсун, азыркы мезгилдин талабы аябай сонун. Бизде андай жок болуп калды да. Мен азыркы звездаларды ошондой элестетем да. Звезда деген ушундай депчи. Улам-улам костюм кийип, улам-улам ырларды жаңыртып, улам-улам концерт берип, мингени машина, тиягынан спонсор, биягынан спонсор, Дубайда жүрүшөт, Америкада жүрүшөт. Мына жылдыздар, карачы жылдыздар деп мен азыркы жаштарга тамшанып отурам. Белой завистью деп коет да. Биз убагында андайларды көргөн жокпуз.
Биз иштеп эле жүрдүк. Биз карапайым элдин эле баягы жакшы сөздөрүн угуп жүрүп турбуз. Ошого эле семирип жүрөт. Ошого эле сүйүнүп, ошого эле жүрүп турбуз. Анан жакшы мамиле, жакшы көз караш, жакшы баягы алкыштарды уктук дегендей. Бирок маңдай терминин карапайым баягы шопур иштеп эле акчасын алып эле жүрөт го, ошондой болуп жүрдүк. Биз деле ошо ырдап эле айлабызды алып жүрдүк да. Азыр көчөдө кетип баратканда сизди таанышабы? Тааныганда кандай, эмне деп, Эскилер таанышат, кээде баягы жоолукту салынып алып жакпай барып, кээде баягы көп деле боенбой мындай ачкинти тагынып алып барсак, кээде ой шакыр эжесизби деп калат, деп калам, ай силер бар, биз барбыз депчи. Мындай таанып калат, бирок эми жаштар, кийинки азыркы жаш балдар эми аларга биз таанымал эмеспиз. Себеби алардын уже башка, дүйнөсү да башка, чөйрөсү да башка. Biz azыр көп концерттерди берсек дагы мындай жыл өтүп, жылдап, чогултуп баягы ностальгия же ретро концерт кылып эле бербесек, мисалы 60 жылды мындай өткөрдүм, 18-жылдары баягы заслуганы алгандан кийин бир отчеттик концерт берип коеюн деп, ушу Темир Сариев менин жердешим, ошол иним баш болуп, айрым төш болуп, сокулугум болсо каш болуп, ушу баары жапа-тармак достору, туугандарым ушу өткөрүп беришти жашынакай кылып. Анан эми ушу улуу муундар, орто муундар, биз ырдап жүргөндө бала кезде баягы мектепте жүргөндөр, алар уже орто муун болуп калышты да. 30-40-тын кырын ашып дегендей. Ошолор али билишет экен, таанышат экен, ошого чоң рахмат. Ошо менен топук болуп, ошо биздин звездалыгыбыз ошол окшойт, ошого сүйүнүп коюп жүрөбүз. Азыр ошондой ретро концерт берсем деген кыял барбы, жокпу? Бар кыялдар. Ырчы кантип эле кыялданбасын, ырчы кыялдан баягы өнөрүн элге тартуулагысы келет. Ал эми советтик доордогу өнөрпоштор, ырчылар, алар деле баягы намыс бар да, уят бар да. Баягында муну концерт бердилем. Эми дагы жаңылардын кошуп, жаңы берип, бир отчет берип алсам экен, элин ушунчалык баягы ыраазычылыгын алсам экен деген баягы ойлор бар да. Ошону аткарыш керек. Кудай буйруса ага да жетербиз. Бир кезде сиз обончу, аткаруучу Сагынбек Момбеков агай менен дагы чогуу мындай бир топ жылдар өнөктөш болуп жакшы ырдап жүрдүңүздөр. Анан ал киши менен азыр мындай байланышыңыз бар болсо керек. Ал киши менен байланышып эле, мындай байланышып эле жүрөбүз, бирок ал эң башы ошо биринчи гитара менен ырдоого ушул Сагынбек Момбеков кошконда жакшы өзүнчө бир мындай ырлар сонун, татаал ырлар менен, аябай ошо көп ырлары менен баштадык да, ошо гитара менен ырдаганды. Анан кийин ал саясатка көп чыгып жүрдү. Анан бир жолу мага предложение кылды да, Айшакыра жүр, Ош базарга ырдап, чемоданды коюп коебуз. Анан ошол жерден ырдайбыз дегенде мен жок, бара албайм дедим. Ошого кичине мындай таарынышып калдык окшойт. Мен айттым, айла жоктун айынан ошого барайын деп атат. Мен айттым, лирикалык ырларды ырдайлычы, только саясатка аралашкым келбейт. Мен өзүм проблемаларым толтура деп, мен ошо саясатка аралашкан жокмун да. Себеби деген ал аябай патриот, саясатка аралашып жүргөн жигит. Анан мен ушундай же мен даяр эмес болдумбу саясатка, же мен ушунчалык баягы өзүмдүн проблемаларым менен жүрдүмбү, мен аны менен катар мындай саясатка аралашып кете алган жокмун да. Ошон үчүн обочо лирикалык ырлар менен өзүмдүн баягы жолум менен кете бердим да. Бирок мен аны сыйлайм, аралашып жүрөбүз, байланышып жүрөбүз. Ден соолугу жакшы, Жакшы эле, жакшы. Ал Таласта азыр. Анан айтам, Таласта өзүнүн жеринде. Анан айтам, ай кичине мындай ырларды эметсең болот, жаңы ырлардан берсең болот деп сүйлөшүп калабыз ошол. Бирок ошол канча патриот болуп жүрүп, канча ар кайсы реформалык, революциялык ушундай эмелерде, кубулуштарда жүрөт, ошо эмгеги такыр бааланбай койду. Айтыңызчы, азыр деле жүрөгүңүз ошондой лирикалык ырларды жактырабы, же жылдардын өтүшү менен мындай мазмунду өзгөрткүңүз келеби? Лирика албетте калат. Ар бир ырчынын жүрөгүндө, түнөгүндө калат лирикалык ырлар. Бирок мен лирикалык ырларым баягы кичине
драматический болсын дегенди каалайбыз да. Баягы кичинекей бир мындай театрдын үзүндүсүн бере турган ушундайга уже эметип баратабыз да. Жеке өзүңүз мындай оон жазып аракет кылып көрдүңүзбү? Ооба, мен илгери эле бир 2-3 обондорум бар. Бир обонду ырдап жүрөм, ырдагам да, эми аны азыр акырындап чыгарабыз. Кайра бир убакта чыккан арзуу депчи. Анан кийин аны кайра могу кийинки концертимде даярдап атам да, буюрса. Анан дагы бир 2 ырым бар, 3 ырым бар да. Эми бул деген мен ушул кээде отуруп ушунчалык чыгарым келет, бирок келбейт. Анан бул деген обон жаратуу, анан жана акындары ыр жазуу болот го, поэзия. Бул деген өзүнчө башка дүйнө да. Илхом келиш керек экен да. Илхом келиш керек экен. Меники ошо илхом келгенде 3 ырым чыккан. Андан кийин мындай атайын чыгарайынчы деп, ырларды, сөздөрдү таап туруп чыгарайын десем да чыкпай койду. Үйдөн ырдайсызбы? Үйдөн эми кээде отуруп алып кыңылдап коем. Той концерттерге чакырууну көп аласызбы? Азыр чакырышабы? Эми чакырганда баягы как ветеран труда же бир мондай жаңы жылдык же болсо бир мындай тематикалык бирдеме болсо, баягы телевиденияга чакырышат, интервьюга чакырышат. Анан дили тойлорго жолум болбой койду. Ушул кандай элдер тойго чыгып тойдон таап атышат. Мен акыйып күтүп отурам. Менин туугандарым ай чакырсаңар, аларга бекер барам, тааныштарыма тойлорго, туугандарыма бекер барам. А мындай коммерческий жок да. Билбейм, же менин ырларым жакпайбы, же канча тамадаларга деле айтам, ырчыларга деле айтам, ай кошуп койсоңор болот, апчеңерди кошуп койсоңор болот, андасын көп деле сурабайм деп деле айтам. Жок, актыкта өзүнчө бир мындай өзүнчө жумуш экен, өзүнчө менеджерлери бар экен, продюсерлери бар экен, мафия өзүнчө аймак болуп. Эми азыркы жаштардын жумушу деле кыйын. Канча 2000ден ашык ырчы бар экен, ошонун баарына араң жетет пишке каяктан. Жеке өзүңүз кимдердин ырын мындай азыр сүйүп, угуп каласыз? Эми мен деген өзүм негизи баягы чыгармачылыгымда көбүнчө баягы Сагынбек Момбеков, Анарбек Сардарбеков, Турат Бектенов, Атайбек Бөдөшев, Каникей Эрали ушулар менен иштешип жүрдүм да. Анан кийин бир гана ушул Төлөбай Казаковдун жанагы түнкү ырын ырдадым да. Мага Жок, менин уккум келет башкача үндү деген. Ушуну эметип анан кайра жаздыргам да. Ушул ыры, ушундай ырлар жагат экен. Анан азыр мен үйдө, сиз айтып атпайсызбы, үйдө ырдайсыз. Көбүнчө мен Ырысбай Абдыкадыровдун ырларын, анан Төлөбай Казаков агайдын ырларын уже эметип келатам да. Уже драматизмге кетип баратат да, угуп, ушундай ырлар жагып атат да. Ушундай ырларды кайра репертуарыма кошсомбу деп турам. Азыр балдар менен иштешип аткандыгыңызды айттыңыз. Анан бул балдар мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешип атсаңыз керек. Жок. Мен өзүм мындай да адам деген өзүнүн ресурсун пайдаланыш керек экен да. Баягы эми бизнес кыла албай калдым. Же недвижимость баягы акча жок деген бирдемеден бирдеме кылып 2 эсе 3 эселеп жасайын десең, анан эмне кылышым керек дедим да. Анан карап турсам, мен өзүм баягы ушу коомдо турам да, жанагы инвалиды по зрению, по слуху деген коомдо турам. Өзүм дагы ошол коомго мүчөмүн. Анан кийин баягы ар кимдин ден соолугуна байланыштуу турат да. Анан кийин ошол аркылуу үй алып, да Кудайга шүгүр тоо деп атам да. Үйүм бар депчи, бир комнат болсо да үйүм бар, үстүмдө чатырым бар деп сүйүнүп ошол жерде жашайм. Анан ошол жерде баягы 135 квартир жашайбыз. Это деген 500-600 кишибиз. Анан кийин баягы мени үй башчы кылып коюшкан. Эл көрдүң, жер көрдүң деп. Анан кийин баягы чыгармачылык эле, майрамдарда чыгармачылык эле ырдатып эле, бийлетип отуруп эле, ушундай өзүнчө балдарды үйүп алгам да. Баарын ай ырдайсың, бийлейсиң. Анын үстүнө өзүңүздүн мүнөзүңүз дагы мындай жарымкер, балдарга эметип, анан уюштуруп отуруп, анан кийин баягы проект жазып отуруп 3-4 жылдан кийин анан кийин ушуну ишке ашты да, ушул проектим.
Чика деген түрктөрдүн агентствосу бар, ошолор жардам берип, анан ушу детский творческий центр ачканбыз да. Ушу биздин короодо эле подвалда библиотека бар да биздин уюмдун. Ошонун астында эле күндүз библиотека, кечинде биз баягы кызыл үйдөй кылып пайдаланабыз. Анан ошолорду түзүп берип, анан акимге барып, аким 4 кружок ачып берди. Мамлекет жардам берди да. Ошо менен ошолорду иштетебиз. Комуш, шахмат, танцы, хор кылып. Анан мен баягы костюмдарын таап берем, тияка проект жасам, бияка проект жасам. Майрамдарда уже балдар даяр да, өзүбүзгө концерт коюп эле, өзүбүз эле ырдап, чордоп коебуз. Анан ошол жерде активист айымдар бар, улуулар бар. Эми улуусу менен тең, менен кишилер, бекер жүрбөй, Шайыр апалар болгула деп. Аларды түзүп койдук, Шайыр апалар өзүнчө группа. Алар дагы өзүнчө костюм тиктиртип берип, тияктан бияктан спонсорлорду алып келип, иштетип бүт баарын эметип койдук да, жашынакай болуп. Анан башкага жарабайт экенмин. Анан ошон үчүн ушу менен алек болуп, ушуга да мен мындай эрмек болуп атат да. Баарын концерттерге уюштуруп. Кечээ күнү комуш конкурсуна барып келдик, бир балабыз 1-чи месттен алды. Эми аны дагы дальше алып барабыз да. Эми ага спонсор тап, костюм полностью тиктирип берип, ушу өрүк комуз алып бериш керек. Ал простой комуз менен ойноп атат да. Ушундай, мага ушундай иш жагат экен. Ушу чыгармачылык биринчиден, экинчиден баягы социальный проектта кыйналган, кысталгандарга жардам берүү. Бул Кудайга да жага турган жумуш экен да. Антпесе болбойт экен, кээ бирлер баягы пенсионный возраст деп отуруп алган да болбойт. Жана мен айтпадымбы, проект көп иштерим бар деп. Ошо көп ойлорумдун бири ушул детский творческий центр ачтым да, жанагы кызым көрбөй калган, кызымдын аты Аруна болчу да, кызым көрбөй калган, баягы эчтеке окубай калды, эметпей калды. Ошол аты менен койгом да, чтоб кийинки балдар деги эч бир бала оорубасын, эч бир бала кыйналбасын, жадырап жайнап балалык өтсүн деп. Анан ушул проектим ишке ашты да, анан кийин дагы толтура проекттер бар болчу. Театр деген, песни деген. Жана ошондой эле благотворительный фонд деген проекттер бар болчу. Анын баарына каражат керек болуп, каражат жок болсо, кой деп туруп, мына азыр ушул жана центр иштеп атпайбы? Достучалась я вот до спонсоров, эмелерге, фондторго көп семинарларга барам, тренингтерге барам, жанагы именно жанагы аз камсыз аярлуу катмарларга деген көп эмелерге катышам да, ушу мага жагат, ошолорду угуп, анан эмне менен жардам берсе, кандай кылса болот деп, анан ушул центрди иштетип атабыз, Кудайга шүгүр. Анан эми дагы каражат болсо, берки проекттерди да ишке ашырат элем. Анан ишермегим эле ушул болуп калды да меники. Бул дагы баягы маданиятка салым кошуу болуп атат. Жана ошондой эле адамдардын жашоосун жакшыртуу деген өзүнчө баягы иш болуп атат. Анан кийин баягы пенсионный возрастта чыгармачылык адам болобу, же башка, мисал саясатчы болобу, же мугалим болобу, ошол ишин уже кийинки муундарга бериш керек. Ушу жок дегенде баягы эмки, акча жок, эчтеке жок деп отура бербей, менин ресурсум эмне? Менин багажым чыгармачылык, туурабы, опыттук өткөн жолум. Ушу чыгармачылыкты ушу жана проектлерге камтып, жана балдарды окутуп атабыз. Даярдап атабыз, Кудай буйрса. Эң сонун, мисалы ошол өткөн кеткенди эстеп, бир кездеги жылдыздуу саат мезгилиңизди эстегенде мындай стресс же депрессия болбойсузбу? Жок, мен андайга болбойт экен. Мен көп эле угуп атам. Бирдеме болсо, ой, эмне болду? Баягы түшүп калышат го, Чөгүп кетет деп. чөгүп кетишет го. Анан айтам, кандай чөгөсүңөр, жашынакай возраст, жеткен де бар бул возрастка, жетпеген де бар. Анан тагдыр деп эле тагдырга дагы үйүп койгон болбойт. Менде толтура мындай ойлор, жакшы ойлор бар да. Мен наоборот, Кудай өзү сактасын, ошо чөккөн жокмун. Кайра мен наоборот элдерге мотивация берем. Жакшы болуп атпайбы? Эмне жакшылыкты каалоо, бу дагы жакшы нерсе го. Жакшылык иштерди кылып, бу да жакшы нерсе го. Менде мындай андай жок да. Ошон үчүн баягы мотивация берүү дагы мына көп ушундай эмелер болуп калды да. Анан чөгүп кеткен бул кандай стресс, эмне болуу? Чөксөм мен чөкпөйт белем. Кандай башыман көп нерселер өттү. Атилер бир күйөөдөн чыктым деле ошого чөгүп калышат. Баланы жоготуу, энеге салбасын.
туурабы? Анан кийин таптакыр ошонун аркасы менен мындай тагдырды өзгөртүп да алган жокмун, баягы доход жыйнап же болбосо тигиндей мындай болбоптур, биз советтик доордо төрөлүп калып деле бир мындай лишний болгон жок каражат. Анан ошо болбой калды деп отурган болбойт да. Жакшы сөздөрдү угуп атабыз, жакшы көз караштарды угуп атабыз. Ой, шакыра дагы эле ырдыгын күтүп атабыз десе, кандай сонун нерсе. Жашоп улана берет. Анан силерде ушундай жокпу? Сен ырчысың да, анан сага сен боло берет деп атпайбы? Анан мен айтам, койчу. Сенин жок дегенде тиги айылда жериң бар, үйлөрүң бар, тиякта муну бар. Иштеткиле ошолорду. Майда чүйт таптакыр болбой калды дегенде бир мындай фонд түзгүлө, үйрөтүп берейин деп. Жок, адамга баарында берилбейт экен да андай. Кээ бирлер түшүнбөйт экен. Ал үчүн түшүнүш керек, ал үчүн жолду басып өтүш керек экен. Жашоонун кадырын, жанагы оор тагдырдын кандай десем, сабактарын өтүш керек экен. Ошон үчүн андай сабактарды, андай жашоонун кадырын билген адам эч качан чөкпөйт. Ал ар дайым жүзүн жарык кылып, күлүп жайнап, анан бир ушундай бир философский бир изречение бар, мен бир окугам. Кээ бир адамдар баягы жаркылдап, журкулдап жүрүп, күлүп, каткырып жүрөт го. Анан элдин баары ойлойт экен, муну жашоосу менен масла, эчтеке билбейт. Наоборот, эң татаал тагдырды көргөн, эң жашоонун кыйынын көргөн, жана ушундай көп нерседен ылдый түшүп, өзүн көтөргөн адамдар булар жаркылдап жүрөт экен. Жана сиз айтып атпайсызбы, жана стресс деп. Бул эчтеке көрбөй эле бир эле мындай колу бир жери айрылып калса деп чөгүп калган кишилер, булар эчтекени көрө элек. Булар кийин наалып жүрүп өтөт экен өмүрдөчү. Ошон үчүн канчалык кыйынчылык адам көргөн адам, бул ошончолук жаркылдап, ошончолук көп адамдын астында ушунчалык тим менен наоборот баягы элди ээрчитип кетет экен да. Эң сонун. Ушул нотада Шахризада эже маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге чын дилден чыккан ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүнкүдөй жакшынакай болуп, жаркылдап жүрө бериңиз. Рахмат. Буюрса баягы сиздин көрөрмандар үчүн деле ошол бир жакшы аншлаг менен өтө турган бир концертиңиз боло турган күндү алыс эмес деп эсептейли. Ал үчүн сизди колдогондор дагы чыгып калар. Ой, буюрса мен даярмын, келиңиздер. Жакшылыкты чогуу бирге өткөрөлү. Айта турган сөздөр көп, ырдай турган ырлар көп, каалай турган жакшылыктар көп, самылыктар көп. Если ошондой адамдар, кол сунчулар болсо, көп жакшы нерселер бар. Чогуу бирге иштешели, чогуу бирге элибизге тартуулайлы. Эң сонун. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн мен ойлогом, интервьюда багы таржыма калды айтып, ырларды ырдап келип, бүгүн ушундай бир мындай купулума толгон, ички дүйнөнү ача турган жакшы бир мындай эме болду да, маектешүү болду. Сизге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат, сизге дагы ийгилик каалайм. Аман жүрүңүз эжеке. Рахмат, сиздер бар, биз барбыз. Сиздер бар болсоңуздар, жаркылдап турсаңыздар, биз 2 эсе, 10 эсе жаркылдап турабыз.